Seni suyup sen gönüldür yazam, sergektenem sen gönüldür dasam. Sezimlerge tınçtık berbey жүрөгүм. Альбина Имашева жылдын супер актрисасы. Аял ийгиликке жетсе, анын аркасында күчтүү эркек турат. Бул айым 2 жылдан бери жылдын супер актрисасы наамын жеңип келе жатат. Албетте, наамдын аркасында чоң эмгек жатат. Бир эле мисал, Кыргыз драма театрынын суук сахнасында жылуу күрмө кийген биз үшүп дирилдеп калдык. Ал жука көйнөк менен отуруп маек берди. Сахнага чыкканда ичибизден от күйүп, баарын унутуп калабыз деп күлдүрдү. Эмесе кызыктын баары алдыда. Siz üçün оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Oyunda ardayım, Kırgızstan atında dantayım. Токойчу менен китепканачынын кызымын. Быйыл мүчөл жылымды узатып жатам. Бул жыл мага аябай чоң ийгиликтерди алып келди. Кинодо, театрда жакшы ролдорду алдым. Элдин тандоосу менен 2 жолу жылдын супер актрисасы болдум. Мамлекеттик деңгээлдеги сыйлыктарды алдым. Сыйлыктардын артында албетте түйшүк эмгек жатат. Буга менин эле эмес, үй бүлөмдүн салымы күч. Ошол үчүн маекке кызыл көйнөк кийип келдим. Анткени бул жылга терең ыраазычылык билдиргим келет. Балалыкта чыгармачылыктын үрөөнү себелет эмеспи? Апам китепканачы, атам токойчу эле. Экөө китепти аябай көп окучу. Ата-эне өзүнүн мисалында эле тарбия берет экен. Биз дагы китепкөй болуп чоңойдук. Үйдө оокат кылып жүрүп, ачкан китебимдин барагын жаппай, бир колума кармап окуп жүрүп, үй иштерин кылчумун. Атам бир мүнөз киши болчу. Тартипти каттуу койгон адам эле. Батынып бир нерсени айта алчу эмеспиз. Бул мурунку муундагыларга мүнөздүү көрүнүш болсо керек. Атам менен чай ичип жатканда чымындын учканын укканга болор эле. Ызылдамай, ашыра кол созмой, бириңди бириң төткүлөмөй жок. Жалгыз эле апам атамдын тилин тапкандай сезилчү. Чындыгында эле ошондой болсо керек. Апамдын үнү жакшы. Тойлордо, шернелерде атам эми кое тургула, шайгүл ыртап койсун деп атайын баарын токтотуп, апамды ыртатып анан тарашчу. Ойлосом, сен мындай бол, тегиндей бол дебей эле ата-энебиз өзүнүн жүрүм туруму менен тарбиялашчу экен. Азыр убакыт аздыгынан көп китеп окубай калдым. Китеп окуганымды көрсө, кыздарым да окуйт беле деп ойлоп калам. Балалык кездесе көз алдыма апамдын бизге үйрөткөндөрү тартылат. Жайкысын тамак ичкенден кийин сөзсүз үй бүлөбүз менен сайма сайганга отурчубуз. Кышкысын шырдак, шыручу-элек. Эч кимди мажбурлабай эле кадимки жумуш сыяктуу өзүбүзгө тиешелүү жерин жырычубуз. Апам кийим токуганды да үйрөттү. Азыр деле жолдошума, кыздарыма өзүмө кийимдерди токуп кийгизип коем. Актриса болом деген оюм жок болчу. Экономист же юрист болом деп ойлочумун. Анткени так илимдерге кызыкчумун. Детектив жанрындагы китептерди өтө көп окудум. Азыркыга чейин Агата Кристинин чыгармасынын негизинде тартылган тасмаларды көп көрөм. Жолдошум Марнис эски кинолорду көрөсүңбү деп таң кала берет. 8 классымда жашоомо актриса деген кесип кирди. Режиссер Актанарым Кубат 5 кемпир тасмасына мени тандаганы жашоомдогу чоң бурулуш болду. Аябай уялчак, жоош кыз элем. Ошол уялчактыгым Актан Байкеге таасир калтырдыбы деп ойлоп калам. Мени тандашкандан кийин кинонун директору мектепке уруксат сурап келди. Кыргыз өлкөсүндө кино тармагы токтоп калган мезгил болчу. 5 кемпир тасмасы эгемендүүлүктү алгандан кийинки биринчи тасмалардан. Айылда актриса десе жагымсыз угулган кесип эле. Мугалимдер актриса болсом бузулуп кетчүдөй, обу жок бир нерсе катары кабыл алышты окшойт. Каршы чыгышты. А мен тартылгым келди. Ата-энеңден сурап кел дешти. Апам жакын эле жерде иштечү. Чуркап барып чакырып келсем, кызым өзү билет. Тартылгысы келсе тартылсын. Ошончо кыздардын арасынан кызымды тандап алышса, демек бир нерсеси бар деп айтты. 14 жашымда биринчи жолу тасмага тартылдым. Камеранын алдында азыр деле сүрдөйм, бирок биринчиси эч унутулбайт. Биринчи эле дубльда Актан Байке мактап койсо аябай сүйүндүм. Ошентип актрисалык чыйырым башталды. Баса баягы уялчактыгым кийинде эле калган жок. Эки бетим албырып, тилимди сунган боюнча туруп калганымды курсташтарым азыр айтып калышат. Ал сапатым камерага көнүп, сахнага көнүп калгандан кийин бир аз калды.
Эл мени боенбойт деп көп сындашат. Тасмаларда комедиялуу роль аткарсам, театрда трагедиялуу образдарды көп жаратам. Жашоомдо комедия көп болушун каалайм. Үйдө да дайым күлүп жүрөм. Үй бүлөбүздө кимдир бирөөнүн кабагы салыңкы жүрсө эле жүдөп кетебиз. Сен эмне болуп жатасың деп жатып кабагын ачып алабыз. Адамдын бугу күчтүү эмоциялар менен чыгып турушу керек эмеспи? Ошол букту мен театрдын сахнасынан чыгарып алам. Ал эми жашоодо күлүп жайнап жүргөнгө эмне жетсин? Сындарды туура кабыл алам. Катачылыктар болот, идеалдуу, зымга тийгендей болушу мүмкүн эмес да. Кино жаатындагы кемчиликтер ошол чөйрөнүн адамдарына билинет. Аны кийин анализдеп, каталарыбызды экинчи кетирбегенге аракет кылабыз. Оң болобу, терс болобу? Ар бир пикир адамды корчотат, стимул берет. Мен өзүмдү дагы көп образда сынап көргүм келет. Тарыхый образ жаратсам да кыялданам. Жеке өзүмө болсо, кашыңды тербейсиң, боенбойсуң деген сындар көп айтылат. Көбүнчө боексуз жүрөм. Элдикинде каш жасатып, кирпик чаптап алсам жеке жүзүм жоголуп кетет болуш керек. Актриса табигый болушу керек деп ойлойм. Генерал болгусу келбеген солдат жок дегендей, мен дагы көп ийгиликтерди багындыргым келет. Тенгри тасмасына тартылып жатканыбызда Парижге барганбыз. Ал жакта бир актрисанын үйүнө конокко бардык. Анын күйөөсү Оскар сыйлыгын алыптыр. Үйүндө турган чыныгы Оскардын статуэткасын мага дагы буйрусун деп колума алып көргөм. Ким билет, бизге да насип болуп калар. Узун жана кыска. Кыздарым атасына жакын. Мени менен деле сүйлөшпөйт, бирок атасы менен сырдашышат. Кыздарымдын атасы менен студент кезде таанышып калганбыз. Артымдан жигит ээрчиткенде эле кыз эмес болчумун. Мектеп курагымда боюм узун болгондуктан антенна деп атап алышчу. Биринчи Арнис экөөбүз катуу дос болуп кеттик. Тамак жасап, жатаканадан бири-бирибизди чакырып калчу элек. Достуктан кыз-жигит маселесине өтүп кеттик. Экөөбүз кыз-жигит болуп сүйлөшүп баштаганыбызда көбү түшүнбөгөндөй карап калышчу. Анткени мен толук, боюм узун болчу, жолдошум бою кичинекей, арык жигит эле. Экөөңөр кантип кыз-жигит болуп калдыңар деп таң калып жүрүштү. Көрүп жүрүп көздөрү көнүп калышты окшойт. Азыр эч ким таң калбай калды. Бир жылдай сүйлөшүп жүрүп баш коштук. Арнис баш кошолу дегенде дароо макул болдум. Анткени ал чечкиндүү жана жоопкерчиликтүү. Жанында өзүңдү ишенимдүү сезип жүрөсүң. Азыр деле үйүбүздүн кыймылдаткычы ошол. Моюнга алыш керек. Мен жалкоомун. Кээ бир ишти кийинкиге таштап койгум келип жүрө берем. Бирок ал дайым мени түрткүлөп, мотивация берип жүргөн. Аял бир ийгиликке жетсе, анын аркасында күчтүү эркек турат дегенге толук кошулам. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды. Биздин каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыздар.